Уандабыз, қадырман телегөрүүчүлөр, таң манай берүүсү түз эфирдебиз. Катарыбызга кошулгандар болсо, кутман таң, ассаламу алейкум. Жана бүгүнкү биздин темабыз эң биринчи жол болсо, эң алгачкы деген теманы кагында кеп калабыз. Ооба, негизи бул теманы кимге гана айтпайлы, кимден гана сурабайлы, эң алгачкы туурасында бардык эстей берсе болот экен. Негизинен эң алгачкы десек, бардык нерсесине да келет экен, Эң алгачкы, балким, сен жакшы көргөн кийим, эң алгачкы сен боёнгон күн, кыздарга алып карап боёнгон күндөн бери эстейсиңерби? Мисалы, боёнбой жүрүп, кичинекейиңде боёнбойсуң да. Мен качан гана эфирге чыгып баштаганда боён баштагам да. Жакшы. Эң алгачкы боёк, макияж. Ушундай болгон. Өзгөчө гана. Кечке сүйлөй бербеңиз деп кой. Каналыбыз бүтүп Ооба, тааныштыралы. Эстрадабызда мыктырларды аткарып жүргөн ырчы Сагыныч бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыкта жаңылык бир жумадай болуп калды, жаңыр жаздык. Биздин кече деп аталат. Ошого буюрса орозо бүтсө клип тартып баштайбыз. Великий кезбе сыяктуу болуп буюрса. Жакшы. Эң алгачкы деп атпайбызбы? Эң биринчи деген теманы алганда келип калат. Анан сиздин баягы эки нерсени эстесек. Эң алгач сахнага чыккан күнүңүздү жана эң биринчи обонуңузду. Мен эң алгач сахнага чыкканда Бек Борбиев байкебиздин концертине чыккам. Азыр да эсте волнение болуп кеттим. Барып чыкканда, чыгаардын алдында өлө даярданып, еще бир күн мурда айткандан кийин, ал кезде Мирлан байкебиз менен иштешчүбүз. Бир күн мурда айтты, ушундай Бек байкенин концертине чыгасың деп. Кийин уктабай чыктым, ойлонуп. Бардым, чачым өйдө мындай, ал кезде ошол 2012-жылдары чачтар мындай өйдө көтөргөн мода болчу. Ошентип өйдө көтөрүп бардым эле, барсам так кимдер чыгат, ким чыгат деп Бек байке тактап аткан экен. Анан кийин Мирлан байке Бек байке жаңы чыга турган бала бул деп тааныштырып калат да. Анан өзү серьезный байке го. Мен серьезный мотуп карап туруп, коразго окшобой чачыңды түшүрчү деген да. Чачым кайра жууп ошол жерден кайра түшүрүп алып, анан чыккам. Биринчи жолу 2012-жылдары чыккансыз. Анан обон боюнча биринчи жолу Келчим ага деген ырым жазылган, бирок ал ырым өзүмө деле азыр ырдагандан уялам. Сураналы дегенбизде эң биринчи обонуңуз кайсы болсо, ошол обонду балким аткарып бересиздер. Мен эгер ырда десеңиздер, башка эле ырдап берейинчи. Өзүмдүкүнөн бир аз тартынам. Жакшы. Макул, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. 56-56-72 номери аркылуу дегеле алгачкылар туурасында, биринчилер туурасында сөз кылып атабыз. Катарыбызда болуңуз дейли. Анан сиздин алгачкы хиттериңиз бул кетпейм сага жолукмайынча болгон болуш керек, Мен хит деп айткандан алыс элем, себеп дегенде мындай ротациядан жакшы неметкен менен бандай взрывной неме деле болгон жок, бирок биринчи чыккан мындай өтүмдүү ырым бул Берекем деген ырым чыккан. Эркелеп деген. Андан кийин кетпейм сага жолукмайынча. Түшүнүктүү. Жакшы. Биз мынакей бүгүн эң алгачкы деген темада кеп аткан соң бардык эле темада маек кыла берели. Маек кылууну тура көрүп атабыз. Эң алгачкы деген нерседе көп суроо берсек болот, мисалы. Эң алгачкы баягы бир мугалимиңизди эстесек, жана эле жогоруда айттык. Эң алгач баягы бир кызга гүл бергениңи чыгарасыз, балким эң алгачкы махабатыңызды эстейтерсиз. Келиңиз, акырында эстеп баштай бербейли. Мен эң алгачкы чыгармачылыктагы мугалимим бул Канат байкебиз. Ошол байке менен 2008-жылы таанышып, ырдайм десем КТРге чакырган, кышындасы болчу. КТРдин алдына барсам, машинасынын ичинде отуруп турган эме жаңы ошол жана айтып атпайм, биз бир обонум бар эле деп. Ошол обонумду жаздырып, диск кылып алгам. Кышында солчу үшүп турсам, Маадайга бар жерде мындай бак жактан мынтип басып келет атганын көрүп калдым да. Көрүп калып, чык, сразу автоматически токтоп. Ал кезде ошо
баягы чоң адам или азыр деле ошондойбу, баягы чоң адамдарды көрүп жүргөн, теледен көрүп жүргөн адамдарды көргөндө баягындай шоковый состояние болуп калат эле, анан көрүп бара албай качып кетип калгам. Анан кийин кайра телефон менен байланышып жүрүп, анан кайра жолугуп, чыгармачылык мындай, тигиндей деп ошол байкенин советтерин көп уктук. Дагы эмне жөнүндө сурадыңыз эле? Биринчи кызга гүл бергениңиз, биринчи махабатыңызды эстеп өтсөңүз. Биринчи кызга гүл бергеним бул классташ эмес, биздин Б класс деле классташ болуп калган. Биздин Б класста окуган Карлыгач деген кыз бар эле. Ошону жакшы көрөт элем, анан кийин баарыбыз эле жакшы көрчүбүз да. 88-жылкыларды эле, 89, 90-да деле, 91 баарыбыз эле жакшы көрчүбүз. Жайлоого чыкчу элек. Жайлоого чыгып уже сентябрь, августтарда баягы кийим жасап, баягы жайлоодон куруттарды сатып, ошентип айылда тиргелик. Анан кийин куруттарды эметип, анан кийин баягындай каучок гүлдөр болот го. Базарда ушундай гүл көрүп калдым, анан кийин тайнемен сурадым, тайне акча бериңизчи деп, анан кийин акча алып, анан кийин барып ошо гүлдү алдым. Гүлдү алып, анан кийин жашырып жүрдүм, сентябрь өттү, октябрь өттү. Мынас гүл турат. Гүл турат. Ал сумкан дайым мондай китептер мондай салып жүр, тетрадьтер, анан кийин ошонун кырына мондай бурушпасын, бүктөлбөсүн деп мындай кырына тикесинен салып койчумун да. Анан кийин ошентип жүрүп, ноябрдын 20-сы менин туулган күнүм да. Туулган күнүм күнү классташтарым куттуктап, ошентип аткан кезде анан бергем. Правда, ал кезде уже жигити бар болчу, бирок баары берип койгом. Карлыгач деген кызды баарыңар жакшы көрчү экенсиңер. Демек ошондой кызык күндөрдү мынакей эскерип тагылык. Балким бизди сынагыдан Карлыгач айымыңыз көрүп аткан болсо, бизде бир айта кетчү неме, тиги азыр орозо ай эмеспи? Жарамазан айтканда дагы менчи ошол үйдөн баштакчыбыз да. Баарыбыз чогулуп алып туруп, давай Какунун үйүнө барабыз, анан дальше кетебиз деп турат. Какунун үйүнө барбайт, анан кийин дальше кетет элек. Каку атактуу. Чынында кызык болчу экен. Бизде да болчу. Сиз айтсаңыз өзүм да эстеп келип атпаймынбы? Биз дагы чогулуп алып бардык балдар баягы мектепте бир татынакайраак бир кыз көрүп калсак, баарыбыз ошону жактырчубуз, ошого гүл берип, баарыбыз деген акырынан ушундай сыяктуу болчу. Бирденби? Кыздарда болбойт. Сиздерде да болот эле, анкета толтурат элек го. Телефон жок эле. Анкета толтуруп, анкетада сөзсүз тигин атын кызыл кылып жазып. Баракелде. Сонун күндөр. Кыздар да жок беле, барыңар чогуу бир баланы жактырып калдуу деген жок белесиздер. Андай нерсе болуптур, баарлап бир баланы жактырган. Андай нерсе болуптур. Жакшы. Анан оон жаратуу баягы бир билген адамга, билбеген адамга кыйын сезиши мүмкүн. Анан ал деген өзүнчө бир эргүү менен келет, өзүнчө бир баягы балким бир окуядан бир нерседен таасирленүү менен жаралат болуш керек да. Сиздин обондоруңуздун басым бөлүгү эмне ниеттен келип чыгат, кантип жаралып калды эле? Обондордуку мындай баягы мисалы үчүн жакшы бир момент болгондо, анан ошол нерсе эсте калып калат да. Андан кийин болсо, кийин бир түндөсү көбүнчө баягы түнкү саат, биз эми баягы чыгармачыл адамдар түнү саат 3-төн кийин уктайбыз го. Саат 1-2-лерде, анан ошондой кездерде бир азыр мисалы үчүн салкын болуп, же кышкысын баягы жылуу үйдө отуруп, жалгыз болуп калганда, же ошондой кездерде ошол моменттер эске келет. Анан сиз сурабадыңызбы аспап ойнойсузбу деп. Ойной албаган эле аспап менен анан тыңкылдатып бир аз комуз бир аз неметем, анан ошо комуз менен отуруп алып бир аз чыгат да, анан кийин диктофонго запись кылып алып, анан бир жума корректировкалап, улам өзгөртүп туруп, анан келип чыгат. Меники анан бандай профи оончулар, алар сразу эле нахал жазып кетишет. Эң алгачкы Инстаграмга качан киргенсиз? Инстаграмга мен негизи соцсетиге жокмун да. Такыр эле кызыкпайм. Азыр эми просто Инстаграм жакшы тиргелик болуп калбады. Анан ошон үчүн айла жок отуруш керек болуп атат. Бирок мен 2015-жылы ырчы Даниэль ачып берген, инстага отур, инста сон деп. Ошодон бери эле жүрөт. Анан кийин бир 2 жылда кирбей калдым. Андан кийин кайра кирдим. Ошондо получается бир 3 жыл болуп калган. Биринчи сүрөт кандай сүрөт болгон? Биринчи сүрөт мен Арзу деген ырымы жазып атканда,
Эдил Байкебиздин студиясында болчук. Ошондо как раз Instagram прям бардыгы инста деп калышканда. Анан ошондо Instagramга ошо биринчи сүрөт ошо Эдил Байкебиздин студиясында биз түнкү саат 2 жаңыр жазып атабыз деп киргизгем. Да, аны да эстейсиз, керемет. Чындыгында керемет. Баягы оңдор жөнүндө кепимди улагым келип атат да. Бир сүйүүсүн же бирок айта албай аткан оюн ону менен же акыны менен акындар ыры менен айтышат да. Анан биринчи ободуңуз кимге арналды эле, чын айтсаңыз? Мен аткарган ырлардан ошол Арзу деген ырым сүйлөшүп жүргөн кызыма арналган. Как эмес болчу, э? Жок. Мара өкөз ушуп кетип анан таласка кетип калган болчу. Ошол кезде жүрүп анын үстүндө ошол кезде, ошол моментте Канат байке менен иштешип атканбыз. Канат байке да оон деп давить этип баштаган. Оон жаз деп анан кийин ошентип WhatsApp'тан мындай ошондой бир эргүү келди. Анан ошол WhatsApp'ка эле оон анана деп сохранить этип да жөнөтсөм эле, "О, давай ушуну ула" деп калды. Анан ошону улап анан сөзүн Камчы деген досум экөөбүз жазганбыз. Вот ошо менен ошол оон мен аткарган ырлардан биринчи жолу ошол оон чыккан. Анан албетте бул баягы кээде мисалы үчүн мен бир ырым "Ай чырагым" деген ырым балким уккансыздар. Инстаграмда бир кызды сүрөтүн карап отуруп эле ушул кызга ушундай оон жарашат экен деп ушинтип чыгарып ушундай да болот да кээде. Кээде ушундай деп алат. Адамдарды карап мүнөзүнө салыштырып оон келип чыгат. Бир ыр берким бирөө автордук оондоруңуздардан бирди сурансак, жалпы телекөрүүчүлөрдүн арасында көрөрмандарыңыздарга балким макул ырдап берейин. Анда мен ошол айтып кеткен Арзу деген ырымды ырдап берейин. Арзум бар сага деген сен сезип билесиңби, кайгымды унуткарып, кайрылып келесиңби, өзүмдү арнап сунам, ардагым болосуңбу, кыял кечим периштем, багыма коносуңбу, сезимдер ыйлап, жүрөгүм туйлап турат, экөөбүз түшкөн сүрөт, жанымды кыйнап, кечирим издеп келем, кейиткен сөздөрүмө, келет деп үмүт менен, зар болон көздөрүңө, арзум бар сага деген, сен сезип билесиңби, кайгымды унуткарып, кайрылып келесиңби, өзүмдү арнап сунам, ардагым болосуңбу, кыял кечим периштем, багыма коносуңбу. Браво! Бали. Кол чабалар дейли. Эң сонун. Керемет табан. Жүрөккө жетти го. Рахмат. Эң сонун. Мындай суроо бергим келип атат. Күйөрмандардан келген алгачкы бийлик кандай болгон? Күйөрмандардан алгачкы бийлик. Неме кичинекей мынчалык болгон Мишка келген дворецте. Неме Алтын үн деген проект болгон. Ошондо ырдап атканыбызда ошо эфирден дейм да, ошол ырдап атканда сахнадан берилген кичинекей. Обычно ал кезде да уялгам, обычно ырчыларга мындай берсе чоң мишкалар же чоң немелер берилет го, мен ырдап атсам, монда аябай ыраазычылык билгизем ошол күйөрманга. Мынча кичинекей неме экен, өзү да кичинекей болгон айым экен эле, анан кийин ошону көтөрүп чыгып берген. Азыр эстесем, азыр эстеп кеттим, аябай приятный сонун момент болгон экен. Ыраазычылык билдирели сизге келгендигиңиз үчүн, келип маек куруп ырдап бергендиги үчүн. Сонун нерселерди, сонун күндөрдү, сонун алгачкы биринчи нерселерди эстеп алдык. Баары болуңуз дейли. Бүгүн бизде конокто Ырчы Сагыныч болду. Биз болсо эң биринчи, эң алгачкы деген темада көрсөтүүбүздү улантабыз.
алыстабаңыздар.